аралашкан байлар бар, жана көз каранды болгон кедей адамдардын саны көбөйө берет. Элдин өкүлү деп айтылганы менен алар көшөгөдө эле мындай бир ролду, жардамчы ролду ойнойт, бирок баары тең негизги жетекчисинен, хандан, королдон, цардан, президенттен, жанагы нотариус болуп бере турган, бийликтин адвокаты болуп бере турган, бийликтин секретары болуп бере тургандарды, же болбосо бийликтен аябай көз каранды болуп, бийликтен жалтак, бийликке тез багынып бере тургандарды атайын тандап алуу жолу бизге ушу Орусия тарабынан көрсөтүлгөн. Элден чогултулган акчага элге кайра өзүнүн эле акчасына ошол эле планда турган нерселерди анысы деле өкмөттүн планында мына могул жерден көпөрө, могул жерде мектеп, могул жерде дүкөн болуп турса, оорукана болуп турса, анан ошолорду мен куруп бердим деп жарыялап, өзүнүн акчасына куруп бергенсип. Арбаңыздар, урматтуу бизге назар болуучулар, көрсөтүүбүздүн аты 120. Алып баруучу мен Шакир. Биздин мейманыбыз Кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси, экс-министр, коомдук ишмер жана мен агартуучу деп айтар элем, Эмил Үмөталиев. Рахмат убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Биздин көрсөтүү 120 дегенибиз парламент сапаты жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 2010 жылкы кабыл алынган баш мыйзамдын нормасында ошол парламенттик мүдөбүз канааттанды кандай деп ойлойсуз? Биз күткөн маанай башка эле. Эми коомчулукта азыр эң ысык талкуулар болуп атат. Бул маселе эң талаш маселе болгон, эң талаш маселелерден болуп келатат. Анан талаштын туу чокусуна жетип турган мезгил окшойт. Бул акыркы чекит эмес, азыркы учурда биз 30 жылдан бери куруп келаткан демократия багытындагы парламентаризмди орнотуу жолунан баш тартып, азыр бир колдогу бийликтүү курамга кайра макул болгондордун сунушу менен добушта же макул же каршы болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө бүгүн эмнегедир баягы адаттагыдай бийликтин сунушу кандай болсо ошого добуш берилет деп эсептешет. Мүмкүнчүлүгү же болбосо ыктымалы бийигирээк болушу мүмкүн. Бирок кызык болгон жери же болбосо ушу биздин өнүгүүбүздүн деңгээли андай болгондо дагы толук ошондой болуп калат деген тоталитарлык режимдердегидей же болбосо көп жылдан бери бир деңгээлдеги авторитарлык режимдегидей толук ишенич эч кимде жок. Эч кимде жок. Каршы болгондордо дагы толук ишеним жок. Ар кандай ыктымалдарды аздыр көптүр, бирок баары бир мүмкүн деп эсептеп турушат. Бийликтегилер деле күчүнө ишенип, өздөрүнүн оюн, пикирин коргоп калаарына ишенип турганы менен толук кепилдик ал тарапта деле күтүлбөйт. Ошондуктан дагы деле күрөш уланып келатат. Жана бийлиги барлар деле, бийлиги жоктор деле бул маселеге абдан мындай камынуу менен даяр көрүүдө. Бул парламенттик башкарууга КМШ өлкөлөрүнөн биз абдан жакшы маанай күттүк эле. Ошо Борбор Азияда Кыргызстандын парламенттик башкарууга өткөнүн кыртышы сүйбөгөн авторитардык өлкөлөр болду коңшулардан. Анан бул парламенттин курамынан болду деп ойлойсузбу, же баш мыйзамдын чийкилигинен ушу мүдөбүзгө жетпей калдыкпы? Бардык себептер кошумча мыйзамдын дагы, парламенттин курамынын дагы, бирок биз бардык толук кайсы себептен же кайсы себеп үстөмдүк болуп атканын толук түшүнүүгө азыр илимий изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Серепчилердин ар кандай пикирлери бар, топтолуп атат.
ар кандай адамдар, байкоочулар ар кандай тарабынан изилдеп түшүнгөнгө аракет кылып атышат. Менин оюмда Кыргыз Республикасынын өнүгүүсү бүгүнкү күндө мурдакы империялык саясаттын жана бүгүнкү күндөгү курчуп турган геосаясаттык тирешүүнүн туткунунда болуп калды. Биз Советтер Союзунун колониясы болгондуктан Советтер Союзунун мураскери Россиянын кайсы багытка бурулганында ошол багыттан көз каранды болуп келатканбыз. Анысы аз келгенсип айылына чөйрөбүздөгү бизден чоңураак кошуналарыбыздын баардыгы тең, бирөөнүсү дагы демократиялык нукка толук түшпөй, баардыгы тең авторитарлык режимдердин группасында болгондуктан биз ушу кошуналарыбыздын туткуну болуп жана мурдакы бизге колониясына таасири тийгизе алган империянын күчүнүн жетүүсүндө ошолордун бизди кучагынан кое бербей турганынын кесепетинен жана геосаясаттык тирешүүдө демократиялык көнүккөн өлкөлөр бул региондо өздөрүнүн катышуусун уланталбай же кыскартып же болбосо биз Орусиянын таасиринен алардын сунган колун муздатып кичине өзүбүз алыстай түштүк. Ошентип көп факторлуу нерселерден биз кайра мурдакы демократияга бурулган багытыбыздан кичине тескериленип турабыз. Кайтып калдык. Сиз жакшы позитив айттыңыз сөз башында. Бул али акыркы чекте эмес депчи. Менде да ошондой ишеним бар. Бирок парламентти курууга ошол партиялык системалар бизге калыптанбай атканын көрсөтүп аткан жокпу? Көп нерселер, партиялык система дейсиңерби же болбосо депутаттардын сапатынын начарлыгы дейсиңерби же болбосо баш мыйзам толук кандуу парламенттик болбой калыптыр дейсиңерби? Анын баардыгынын таасири бар. Бирок алар себеп эмес, алар натыйжасында ошондой болду. Анткени менин оюмча себеп бул Орусия 90-жылдары демократия курабыз жана рынок экономикасын курабыз жана ортоңку классты көбөйтөбүз, чакан орто бизнестердин санын көбөйтөбүз деп жарыялап, бизге да ошол кезде мүмкүнчүлүк болгон. Биз чакан өлкөлөрдүн арасынан эң алдыңкы демократия кура баштаган өлкө болдук жана бизде рынок экономикасы кошуналарыбыздыкына караганда тез өнүгө баштады. Соода ишкерликке көп адамдар кошулуп өздөрүнүн күчүн сынай башташты жана чакан орто бизнестердин саны көбөйгөн соң бизде ошо ортоңку класстын демократияга тирөч боло турган ортоңку класстын көбөйүшүнө шарт түзүлгөн болчу. Анан бирок 2000-жылдан баштап Орусия андан мурда эле, бирок өзгөчө 2000-жылдан баштап демократиядан баш тарта баштаганда рынок экономикасындагы көбүнчө олигархиялык капитализмге айландырып, анан кийин чакан орто бизнестерге жарыялабай туруп эле, бирок сүргүн иштерин жүргүзө баштады. Ошол саясаты анан кийин бизге дагы каптап келди. Өзгөчө бажы биримдигинин эрежелери менен бизге дагы мажбурланды, таңууланды. Ошонун аркасынан биздин дагы чакан орто бизнестерибиз асайып, суюлуп, асайып, анан биздин дагы ошол ортоңку класска кошула турган адамдардын саны асайып, азыр бизде Орусияныкына окшоп бийлик менен чырмалашкан байлар бар жана көз каранды болгон кедей адамдардын саны көбөйө берет. Ортоңку өздөрү тың болгон чакан орто бизнес менен эгемендүү, эркин соода кылган, ишкерлик кылган адамдардын жана ишканалардын саны кескин түрдө асая түшөт. Кыргызстанда жеке секторлордун бизнес климаты бир жагымдуу шартка келе албай атпайбы? Бирок парадоксалный парламент курамында капчыктуулар көп да, бизнес өкүлдөрүчү. Эмне үчүн ошолор жагымдуу бир мыйзам базасын негиздеп парламент демократиялык парламенти болбой турат да.
Анткени парламент өңдүү жогорку кеңеш СССР мезгилинде деле болгон. Бардык тоталитарлык режимдерде же болбосо монархияларда парламент өңдүү бир курамдар бар. Бирок алар жасалма, алар элдин өкүлү болмуш элдин өкүлү деп айтылганы менен алар көшөгөдө эле мындай бир ролду, жардамчы ролду ойнойт, бирок баары тең негизги жетекчисинен, хандан, королдон, цардан, президенттен, монархтан иши кылып бийликтин баарын өз жеке колуна топтогон бир авторитарий же диктатордон көз каранды, бардыгы тең жасалма, ошонун өзүнүн каалоосу менен же болбосо ошонун тегерегиндеги аппараты же болбосо жакындары, туугандары, досторунун каалоосуна ылайыктуу топтолот. Шайланбайт. Элдин өкүлдөрү накта элдин өкүлдөрү боло албайт. Ошентип биз дагы ошо элдин өкүлдөрү болгудай жогорку кеңешти шайлаганга үйрөнүп келаткан жолубуздан акыркы өзгөчө ушул 10 жылдан бери аябай тескери бурулуп элдин өкүлдөрү боло турган жогорку кеңешке элдин өкүлдөрүн эмес, бийликке жаккан, бийлик ылайыктаган, бийлик терип алган, бийлик өзүнө ылайыкташтырып алган депутат деп атап, бирок ошо өздөрүнө жардамчы болуп бере турган, бүгүнкү айтылгандай жанагы нотариус болуп бере турган, бийликтин адвокаты болуп бере турган, бийликтин секретары болуп бере тургандарды же болбосо бийликтен аябай көз каранды болуп, бийликтен жалтак, бийликке тез багынып бере тургандарды атайын тандап алуу жолу бизге ушу Орусия тарабынан көрсөтүлгөн. Орусия тарабында ал саясат мында орноп келатат. Жасалма түрлүү партия болуп, бардыгы тең. Ал жерде мындай дагы илимий термин бар. Системдик жана системдик эмес оппозиция депчи. Системдик эмес оппозиция деп ал бийликке жакпагандарды таза бийлик курамына жолотпой, эл өкүлдөрүнүн курамы болгон Госдумадан четтетип чыгышкан. Госдумага киргизилген эл өкүлдөрү, депутаттар деп аталгандар, алардын баардыгы тең расмий түрдө көп жерлерде системдик оппозиция деп эле аталат. Системдик деген ал ошо баш ийген, макул болгон жана ошо бийликтин эле сөзүн ырын ырдаган, анан кээде эле майда маселелер боюнча кичине талаш тартыштарды көрсөткөн депутаттар ошо ролду ойногондор. Алар чындап келгенде саясий плюрализмдин миссиясын, функциясын аткара да албайт. Ошого окшош система бизде дагы курулуп келди. Акыркы өзгөчө ушу 6-созувда өзгөчө ошентип тандалгандар. Өзүңөр билсеңер, ошол кездеги баардыгын тең бийлеп калган жетекчинин жанындагылардын депутат болом дегендер, ошо жетекчи болом дегендин өзүнөн гана эмес, жанындагы жан жөөкөрлөрүнөн уруксаат сурап, ошолордун гана макулдугу менен депутаттыкка аттанып калышкан болчу. Дагы бир терминдик аталышка жакшы талдап берсеңиз, менталитет деген терминди көп учурда жогорку кеңештин трибунасында көп колдонуп атышат да. Баш мыйзамдын нормасына дагы менталитет деген бул тоталитардык саясаттын инструменти экенин биз аңдабай аткан жокпузбу? Бул сабатсыздык же болбосо манипулдоо, элди алдоо. Анткени элин ойлогон жана илимдин негизинде саясат жүргүзгөндөр, алар жаңыланууга баш тартышат дагы, өздөрү улам жаңыланып, жаңы жолдорду издеп, анан элди ошол нукка тартышат же болбосо элге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Туруп калган эч нерсе жок деп, баардык жерлерде ойдо дагы, аң сезимде дагы, жүрүм турумда дагы, бизнесте, экономикада, технологияда, коомдук өнүгүүдө, анан мамлекеттин өнүгүүсүндө дагы такай жаңылануу жолдорун издешет. Анткени илимди четке каккан эл жок.
билимди четке каккан толук бойдон эл үчүн четке кагып анан өздөрүнө гана билимди таандык кылган диктаторшип авторитарлык режимдер бар. Ошол режимдер илимди деле өзүнө тааныгысы келип, элге таанытпаса да өзүнө тааныгысы келет. Илим жаралган жерде ал сөзсүз түрдө жаңылануу, жаңы ойду изденүү жолу менен келет. Ошентип канчалык кеңири урматка ээ болгон менталитет же маданият болбосун, илим ал такай жаңы доорду, жаңы эшиктерди, жаңы терезелерди, жаңы четтерди ачып турат. Жаңы кадамга тартып турат. Ошонун негизинде илимге тартылган, илимдин негизинде жаңы деңгээлге көтөрүлгөндөр ошолор өздөрүнүн маданиятын, менталитетин ошончолук жаңы жолго түртүп турат. Эгерде элин жөн эле жеңил багындырып алам, кулдук маанайда кармайм десе, алар эскини шылтоолоп, ошону маданият деп, менталитет деп атап, эскинин туткунунда кармап тургусу келет. Ошентип авторитарлык режимдер өзүнүн элин менталитет шылтоосу менен, маданият шылтоосу менен билимден дагы артка тарттырат, маалыматтан чектейт. Анткени аларга баш ийген адамдар жеңилирээк жана ыңгайлуураак. Баш ийген эли жана баш ийип добушуна ээ болбогон шайлоочулары алар үчүн жеңил иш, жеңил окат. Элин өнүгүүсүн, өлкөсүнүн дүйнө жүзүндөгү атаандаштуулугун ойлогондор, алар ошо ар бир адамдын билимдин жаңы деңгээлине чыгышын эңсеп, жана ошол ар бир адамдын жаңы мүмкүнчүлүктөрү, илимий мүмкүнчүлүктөрүнүн аркасынан ошол элдин баардыгынын илимий жана илим жана техника, технология, innovation'дун аркасынан жетишкендиктеринин суммасы бул элинин, өлкөсүнүн жер жүзүндөгү атаандаштуулугу деп аларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып турат. Андай жерде жапондорго окшоп өздөрүнүн эски маданиятын урматтаганына карабастан, алар жаңылануу жолун жана реформа жолун жана изденүү жолун жана такай өзгөрүүлөрдүн ыңгайлуусун жана керектүүсүн жана атаандаштуулугун сиңдирип алуу жолдорун кайзен деп айтат, реформа деп атайт, модерндештирүү. Ооба. Ал такай ошо эскиден баш тартып жаңыга умтулуу, жаңыны колдонуу жана жаңынын аркасынан күчкө ээ болууну таанышат. Эскиге кыпчыла бергендер ал ошо же сабатсыздыктар, же болбосо атайлап элди алдаган күчтөр. Биз карапайым элге да ушуну жакшы чечмелей кеткенибиз да маанилүү деп ойлойм. Менталитет десе эле ошо менталитеттин артында ыйык баалуулук жаткандай эмес, ал жөн гана тоталитардык саясаттын гана инструмент экен деп десек болобу? Эгерде сиз 5 класстан, 7 класстан, 8 класстан мектепте читап коюп башка окубайм десеңиз, ал сиздин менталитет болот, сиздин маданият болот. Же болбосо сизге окшогондордун саны көбөйүп кетсе, анда ошолордун, ошол жердегилердин, ошол айылдагылардын, ошол же болбосо Кудай сактасын, кыргыз элинин баардыгынын менталитети, маданияты ошол 8 класстык билим жана башка окуусу келбегендердин менталитети деп аталып калышы мүмкүн. Жок, эгерде сиз жана сиз менен биргеликте бүт кыргыз жаштары ар бирөөбүз Гарвардтан окуганга умтулууга, жок дегенде умтулууга мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Баардыгыбыз тең Стэнфордтон окуйлу, баардыгыбыз тең Оксфордтон окуйлу. Аракет кылган сайын арабыздан 100дөн бирөөбүз ошол жерге барып кыпчылаттагы бүт кыргыз элине ошол илимди алып келип жуктуруп турабыз десек, анда ал кыргыз элинин ошондой дүйнөдөгү эң бийик деңгээлдеги илимге умтулган маданияты болуп калат, менталитети болуп калат. Ошентип ал биздин жүрүм турумдан биз эгерде жок читап коебуз, окубайбыз десек, анда ошол биздин менталитет, биздин маданият. Жок, биз илимдин артынан ээрчийбиз, ошонун аркасынан элибизди байытабыз, элибизди өнүгүү жолго ээрчитебиз, шарт түзөбүз, элибиздин камын ошентип көрөбүз илимдин негизинде десек, анда ошол биздин мүнөз, биздин менталитет, биздин маданият болуп калат. Ал биздин тандообуздан. Ал бизге бир
жолу берилип калып мындай бир тасмадай өмүр бою түбөлүккө басылып калган нерсе эмес. Ал ар бир күндө биздин жүгүрткөн ой аракетибизден жана жасаган кадамдарыбыздан. Биздин кадамдарыбыз артка болсо, анда ошол биздин менталитет, биздин кадамыбыз астыга болсо, анда ошол биздин менталитет. Жок биз өмүр бою гана бардык нерселерди башка бирөөлөрдүн жасаганын гана импорт кылып сатып алабыз, буюмдарды, иштерди, машинелерди ошолордун гана ойлоп чыгарганын эптеп-септеп колдонгонду билебиз десек, анда ал биздин маданият жана менталитет. Жок, биздин да колдон келет. Биз дагы ошондой жерлерден алардын окуганындай биз дагы окуганга аракет кылалы жана алар жасаган иштерди биздин да жаштар жасаганды үйрөнсүн, ошолордун арасында жүрсүн, үйрөнүп алганын анан бизге дагы үйрөтсүн. Ана биз дагы ошондой алар жараткан нерселерди бардык элдерге, башка өлкөлөрдөгү элдерге керектелчү нерселерди жараткан жерлерде биздин да кыргыз кыздар, уулдар иштей алат жана ошондой жаратман боло алат десек, анда ошондой менталитет болот. Парламенттин ички маңызынан мурда дагы карапайым элдеги шайлоочунун сүймөнчүгү бүгүн ким? Көпүрө куруп берген депутат же болбосо бир мектеп колхоздун жайындагы бирнекесин, айылдагы бирнекени куруп бергенди сүймөнчүк катары көрөт да. Депутаттын милдетиби деги эле элге көпүрө куруп бериш же мектеп куруп бериш? Ал совет доорунан калган. Совет доорунда эл өкүлдөрү жасалма болгон. Шайлоого деле биз шайлоонун маңызын билгендер өлтүрүлүп, сүрүлүп, анан кийинкилер жөн эле унчукпай коркконунан макул болуп, андан кийинки өсүп келаткан муундар шайлоо дегенин маңызын билбей эле, анан музыка ойносо, көкбөрү ойносо, же болбосо жол салып бир майрамдар болуп атса, анан кичинекей чагыбызда окуп жүргөн чагыбызда көп эле тең туштарым айтчу, ошол шайлоо күндөрү жок дегенде энатадан тыйын тыпыр суруп алып, бир лимонад ичип, бир печенье жеп, бир пирожки жеп, анан айылдагылар бир консерваны 4-5 бөлүшүп жеп алса, ошону сонун көрчү, ошону майрам көрчү. Ошентип аны майрамга айландырып, шайлоого жөн эле калп эле барып, эч кандай тандоосу деле болгон эмес, түшүнүгү деле болгон эмес, дайындалып, КПСС менен дайындалып, көрсөтүлгөн адамдарга макул болуп, баягы жасалма оюнга катышып эле добуштарын берип коюшчу. Ал жерде добуштун маанисин түшүнгөн деле киши болгон эмес, же болбосо ага маани берген деле киши болгон эмес. Жөн эле буйрукту аткарып, ошол майрамга катышып, жана буйрукту аткарып көрсөтүлгөн кишиге гана добуш бермиш болуп жүргөн көп 10 жылдыктардын артынан бүгүнкү күнгө анан ошол адамдар келип элге таанылыш үчүн мен силерге муну куруп берем, тигини куруп берем деп, ал таза өздөрүнүн милдети эмес, бирок ошо элди алдоо ыкмаларынын бири болчу. Ошонун аркасынан келаткан түшүнүк, адат көнүп калган бир жолунда бүгүнкү күнгө чейин депутаттарыбыз ошо өз милдетин түшүнбөй, өз милдетин аткарбай, эл өкүлү катары аткаруучу бийликти көзөмөлдөгөндү үйрөнө албай, анан бирок элдин добушун алдап топтоп алыш үчүн элге ошентип көрүнүп, элден чогултулган акчага элге кайра өзүнүн эле акчасына ошол эле планда турган нерселерди, анысы деле өкмөттүн планында, мына могул жерден көпөрө, могул жерде мектеп, могул жерде дүкөн болуп турса, оорукана болуп турса, анан ошолорду мен куруп бердим деп жарыялап, өзүнүн акчасына куруп бергенсип, же болбосо өзүнүн аракети ал жерде абдан мындай жасалма эле болот. Ошентип элдин да башын айлантып атышат. Ооба сабатсыздык элдин арасынан канчалык билимдүүлөрдүн саны көбөйө баштаса, ошондо ошол эл өзүнүн өкүлдөрүн кандай жол менен арасынан көрсөтөт жана кандай жол менен татыктуусун арасынан электейт, кандай жол менен татыктуу өкүл экенин таанып, аны шайлаганга аракет кылат, анан шайлагандан кийин ошол эл өкүлүнүн аткаруучу бийликти көзөмөлдөгөнүнө
эл өзүнүн өкүлдөрүн көзөмөлдөгөндү үйрөнүш керек, алардын өкүлү ошо аткаруучу бийликти көзөмөлдөп бериши үчүн. Сизди коом агартуучу катары дагы бир нерсе сурайынчы. Элде эң жөнөкөй эле суроолорду берели. Депутат менен эл өкүлү деген, бул эл өкүлү ыйык милдет да, бирок көбү депутат десе ушул министр сыяктуу эле карапайым элдин түшүнүгүндөчү канткенде элдин бир мүдөөсүн канааттандырган эл өкүлү болуш керек. Жана коктук олоттогу өзүбүздүн кулун экен деп ошого бут үзүлгөнчө чуркап шайлап атышпайбы? Карапайым элге эмнени айтар элеңиз? Кандай татыктуу эл өкүлүн тандашы керек эл? Мен карапайым эл таза эле мындай маселелерди түшүнбөйт деп ойлобойм. Бардыгыбыздан кандайдыр бир күчтөрдүн, тескери күчтөрдөн көз каранды болуп, же болбосо ошолорго алы жетпегендиктен ошол оюндарга макул болуп атат дегенге көбүрөөк моюн берем. Эл деле түшүнөт, эл өзүнүн өкүлдөрү, депутат өзүнүн өкүлү экенин түшүнөт, бирок ошол миссиясын аткара албаган, ошол өкүлү канчалык аткаруучу бийликти көзөмөлдөгө дайындалат же шайланат. Эл андан негизги талабы бирдемени жасап бер деп эмес, ошол аткаруучу бийликти көзөмөлдөп бер деп жиберип атканын, ошон үчүн шайлап атканын, ошон үчүн өкүл кылып атканын, ошону толук бардыгы билбеши мүмкүн. Анткени негизги кызыктар эмес ошондой элдин түшүнүшүн же болбосо элдин ошондой талапка ээ болуп алышын каалабаган бул аткаруучу бийлик. Бизде Совет доорунан бери элдин өкүлдөрүндө эмес, аткаруучу бийликте болуп келген бийлик. Андан кийин Совет системасы ураганы менен жаңы система 91-жылдан бери көбүнчө ушул бүгүнкү күнгө чейин ошол мамлекеттик курам аты эле өзгөрүлгөнү болбосо, бирок мамлекеттик структура, курам ошол керек болсо жанагы мурдакы КПССтин өкүлү болгон Коммунисттик партиянын комитети бердеги атын алмаштырып бүгүнкү күндө президенттик офиске айлангандагы толук бойдон ошол башкаруу системасы, курамы мурдакы эле бойдон сакталып келатат бүгүнкү чейин. Ошон үчүн аткаруу бийлик өзүнүн күчүн эл өкүлдөрүнө бере элек. Ошондо менин оюмча бардык биздин көйгөйүбүз ошондон. Эгерде эл өкүлдөрү аткаруучу бийликти дайындап жана эл өкүлдөрү аткаруучу бийликти көзөмөлдөп калганда, ар бир тыйынын көзөмөлдөп элдин кызыкчылыгына иштеткидей көзөмөлдөгөнгө укуктуу болсо, мына ошондо демократия орноду, же болбосо ошондо парламентаризмдин курамынын аркасы менен ошол натыйжага жете алат элек. Бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө эл өкүлдөрү көзөмөлдөбөй эле, аткаруучу бийлик эл өкүлдөрүн көзөмөлдөйт. Дагы парламент табиятын түшүнбөөчүлүктөрү көп да. Маселен, аткаруу бийлиги менен эл өкүлдөрүнүн парламенттеги талашын бир айылдагы абысындардын талашындай көрөт да. Бирок бул профессионалдуу эле көрүнүш да кадырес элечи. Мындай аткаруу бийлигинен талап кылып атканда кайым айтышуу деңгээлинде түшүп кетип атат албетте. Анын себептери дагы терең. Ал анткени ошол биз демократияны орнута албай, анан аткаруучу бийлик ошондой элдин көзүнө мындай жаман көрүнгүдөй шартка түртүп, жаман көрүнгүдөй акыбал түзүп бергени үчүн эл өкүлдөрү кандайдыр бир аракеттери ошончолук ишеничке ээ болбой, кээде шылдың көрүнүп калып атат. Анын ошо жанагы айтылган себептердин бардыгынын эң биринчи ирет аткаруучу бийлик атайын ошентип шылдың боло турган, элдин көзүнө жаман көрсөтө тургандарды өздөрүнө терип алышат.
эл толук кандуу өзү шайлап жөнөтө албагандыктан, аткаруучу бийлик өзүнө терип алып аткандыктан, аткаруучу бийлик ошо өзүнөн начар, өзүнөн ылдый деңгээлдеги, өзүнөн алсыз болгондорду жана элге шылдыңдап көрсөтө тургандарды атайын чогултуп алат дагы, анан элге ошондой шылдың кылып көрсөтө берет. Анткени аткаруучу бийликтин күчү да жетип турат. Экинчиден, массалык маалыматтардын баардыгы тең бүгүнкү күндө аткаруучу бийликтин колунда. Элдин колунда эмес, толук бойдон менчиктелген эмес, жана эл өкүлдөрүнүн дагы таасири ал жерде абдан ылдый, аткаруучу бийликтин таасири күчтүү. Ошондуктан эң чоң маалыматтык күчтөрдү, өзгөчө тивини аткаруучу бийлик өзүнүн кызыкчылыгына жана өзүнө сөз тийбесин деп эл өкүлдөрүн такай ылдыйлатып көрсөтүп турат. Ошон үчүн көпчүлүк учурда мамлекеттик массалык маалыматтар көбүнчө депутаттарды шылдыңдайт жана эл өкүлдөрү болгон парламентти шылдыңдайт. Алсыратыш үчүн атайлап алсыратып, көзөмөлдөй албагыдай кылып деңгээлге түшүрүп турушат. Ал Совет доорунан бери эле келаткан иш. Ооба. Буга чейинки бизде парламентке көлөкө түшүрүүнүн ыкмалары да ушул болду да, маалымат каражаттарында көп учурда ошо депутаттардын сабатсыз жагын көбүрөөк көргөзүп. Такай болуп келатат. Кээ бирөөбүз эми түшүнүп, эми таанып ошого көбүрөөк көңүл бурабыз, бирок бул башынан эле 90-жылдардан бери эле ошентип келатат. 90-жылдары легендарный парламент канчалык күчтүү болбосун, аны дагы аткаруучу бийликтин күчү көбүрөөк болгондуктан, ар кандай адым ресурс менен жана өзгөчө медиа баардыгы тең аткаруучу бийликтин колунда болгондуктан, элге ошондо деле депутаттарды жаман көрсөтүп, андан кийинки депутаттарды, андан кийинки жогорку кеңештин курамын мурдакыдан дагы көбүрөөк көз каранды кылып терип тандап алып, Совет доорунда бүт советтер, бүт комитеттер баардыгы тең бирден текшерилип, бирден терилип, жанагы төшөктү шыргандай эле, шырып аткан киши, тигип аткан киши өзү терип алгандай, аткаруучу бийлик өзүнө ылайыкташтырып терип алчу Совет доорунда. Ар бир адамды, комитеттин мүчөсү болобу, советтин мүчөсү болобу, кеңештин мүчөсү болобу, ошол эле жолго түшүп алып, кийинки президент деп аталганы менен, бирок демократиялык жолго өткүсү келбеген, авторитарлык кызыкчылыгы бар болгон биздин жетекчилерибиз ушул күнгө чейин такай ошол жолдон баш тартпай келатышат. 90-жылдары жергиликтүү бийликтер элден шайланып калган болчу. Акимдер, мэрлер эл шайлап калган болчу. Бирок ошол Россиядан баштап, анан биздикилер дагы алардын жолуна өтүп, алардан үйрөнүп, баш тартып, биз шайлабай калдык. Ошентип бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтерди шайлоочулар эмес, эл эмес, ал жерде жашоочулар эмес, бийлик өзүнө керектүүлөрдү дайындап, анан бирок калп эле бир кеңештин добушу менен деп бекитип коет. Бирок эл шайлабай калды, элдин көйгөйүн аткарабыз дегендер эмес, бийликтин көзүн карагандар дайындалып калды. Эсиңизде экен, биз парламенттик башкаруу нормасына келе электе эле 2005-жылы бийлик алмашканда Текебаев спикер, Болот Шерниязов вице спикер болуп турганда, аткаруу бийлигин ушунчалык катуу такалап, парламенттин күчүн сезип турдук эле да элчи. Себеби президенттин өзүн килемге чакырып, анан бир отчет алуу мүмкүнчүлүгү болду эле да. Ошол эмнеге кыйратылды? Жана эле айтылган сөздөр, биринчиден биздин саясатчыларыбыз, анан биз дагы баардыгыбыз тең толук кандуу конституциянын илимин, конституциянын маңызын, күчүн түшүнө албай, анан конституциядагы ошол тең салмактуулукту жана элдин өкүлдөрүнүн укугун толук кандуу толук ыйгарымын ошол жерге бекитип, жана эл өкүлдөрүнүн аткаруучу бийликти көзөмөлдөөчү
жолун биз коргоп бербептирбиз. Элдин арасынан дагы чыккандар же болбосо адистер болобу, же болбосо саясатчылар өздөрү болобу, же болбосо ошол кездеги ошол бийликтин башында тургандар болобу. Эч кимиси аягына чейин ушул элдин көйгөйүн коргоо жолун же илимдин деңгээлинде түшүнгөн эмес. Саясий плюрализм аркылуу жана элдин өкүлдөрү аткаруучу бийликтен өйдө туруш керек экен деген түшүнүккө же өздөрү жетишкен эмес, же болбосо ошого ошончолук моюн бергиси келген эмес. Анткени бийликке жеткендер ар кимиси сөзсүз түрдө өз кызыкчылыгын жетишип калган ордун башка конкуренттерден, башка оппоненттерден артынан ээрчип келаткан ошол саясий күчтү, статусту, кандайдыр бир популярдуулукту талашып кала тургандардан коргонуп, өздөрүнүн ордун тастыктап калганга шашып калышкан. Ошентип менин оюмча биздин эл ошол илимди терең түшүнө албай, эми көбүрөөк түшүнүп келатат. Өзгөчө жаштарыбыздын арасынан ошол нерсени так түшүнүп, мыйзамдуулуктун баалуулугун түшүнүп, учурга жараша саясат жүргүзө бериш керек дегендерге караганда, жок, эгерде биз учурга жараша эмес, эл тандаган же болбосо бекитилип калган мыйзамга багынууну баалуулук катары көрүп, ошого туруп берсек, ошол биздин менталитетибиз, ошол биздин маданиятыбыз, ошол биздин күчүбүзгө айланат дагы, ошонун аркасынан анан өнүгүү жолуна түшөбүз. Жана биздин саясатчылардын арасындагы тирешүүлөр өнүгүү жолуна алып келет. Талаш тартыш эмес, өнүгүү жолуна алып келет деген түшүнүктөгү жаштар эми кошулуп келатат. Ошентип бул эки тараптан, биринчиден саясатчылар дагы илимий түшүнүктөрү анча бийик деңгээлде болбой, анын арасындагы катышкан элдин өкүлдөрү дагы, анан ошол талапты кыла турган элдин ичинен ошондой күч топтолуп чыкпаптыр. Бүгүнкү күндө көбүрөөк ошондой түшүнүккө ээ болгон жана элдин көйгөйүн элдин атынан өзүнүн кызыкчылыгын эмес, элдин атынан элдин көйгөйүн коргойбуз дегендердин саны көбөйүп келатат деген ишеничим бар. Бирок бул фактор дагы ушул тарыхтын эмки доордогу көп факторлорунан болот. Кошуналарыбыздын кийлигишүүсү жана мурдакы бизге үстөмдүк кылган империянын дагы бизге кылган көзөмөлү же болбосо ушу кызыкчылыгы канчалык биз үчүн оор деңгээлде болоорунан дагы. Эмиль мырза, могу большевиктик саясат баягы бекемделип атканда, эсиңизде басмачыларды, ошол кездеги басмачылар бүгүнкүчө айтканда жарандык активисттер да, элге мокочу көргөзгөн, элге эң коркунучтуу көргөзгөндөй эле бүгүнкү күндө демократиялык баалуулукту ташынган тиги жарандык активисттерди, бейөкмөт уюмдарды жарлык тагуу күчөдү. Бунун артында ачык эле айтсак, Россия турабы же өзүбүздүн эле аткаруу бийлигин мыкчып отургандар ошондой тукуруп атабы? Элди бөлүп жарган бир түшүнүктөргө алып келип атат да, коркунучтуу көргөзүп аларды. Менин оюмча, биз колония болуп калган мезгилден баштап өзүбүздүн арабыздан өтө тың болуп жана башкалардын камын көргөндөрдөн айрылып, бизге үстөмдүк кылган империянын кызыкчылыгын көздөгөндөр бизге жетекчи болуп дайындалып калган. Ал логикалык түрдө түшүнүктүү нерсе. Ошондон бери ошол үстөмдүк кылган геосаясаттык күч же болбосо бүгүнкү күнгө чейин ошол империялык кызыкчылыктын милдетин аткарган күчтөр, өз арабыздан тандалган эле күчтөр дале болбой койбойт. Алар бардык мурдакы колонияларда, дүйнө жүзүндөгү бардык колония болгон өлкөлөрдүн ичинде болгон, бирок качан алардын ордуна ушу
империянын сөзүн эмес, өзүнүн элинин улуттук кызыкчылыгын түшүнгөн коргогондор орун алмашып келери бул тарыхый маселе. Ошентип биздин арабызда сөзсүз түрдө ар кандай багытта дүйнөнү тааныгандар бар, ар кандай деңгээлде билимге ээ болгондор бар. Өз кызыкчылыгын тискиндеген же болбосо тискиндебей эле бирөөнүн тапшырмасын аткарганга шашкандар болбой койбойт. Жана дүйнөгө ачык көз менен карап, өзүнүн элинин улуттук кызыкчылыгын дагы түшүнө билип, эрки болуп, намыстуу болуп коргонгонго аракет кылгандар дагы бар. Бирок башка бирөөнүн буйругун, ошо багынууга түртүлгөн буйругун аткарганга дагы макул болгондор арабызда азая элек. Тоокко жумуртка бастырганда бар эле көз жарган балапан болбойт го, састык болуп калганы бар. Анын сыңары 120 депутаттын арасында сиздин мындай эл өкүл катары ушул мындай эл өкүлүнүн мүдөөсүн канааттандырды дегендей ысымдарды атай кетесизби? Себеби бул дагы өтө маанилүү да. Себеби эл ажыратыш керек ак караны. Ким чыныгы эл өкүлү? Эми ак кара деп эле коелу, бирок көбүнчө үмүт үзбөй жана кээ бир оор маселелерде, көйгөйлүү болгон маселелерде биз көбүнчө кимден үмүт үзбөй жана кимдин бизди коргойт деген ишеничибиз болуп турган депутаттар саналуу болгондуктан алардын аттарын айтыш деле жеңил. Бүгүнкү күндө бул Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Абдулхап Нурбаев, Алтынбек Сулайманов жана Мирлан Женчороев. Көп ушуну атап атат негедир. Алар ошо электенип, кадимкидей элдин көзүнө ар бир жолу болбосо дагы 100% учурда эмес, ар бир добушта болбосо дагы, бирок көбүнчө ушулар улам бирин ордун бири басып, баягы күтүлгөн жаңыланууга жана элдин көйгөйүн терең түшүнүп, элдин көйгөйүн коргой турган илимий негизиндеги мамлекеттик чечимдерге көбүрөөк коргоочу болуп, көбүрөөк элдин көңүлүн эске алып турган саясатчылар экени таанылып эле калган 6 жылдан бери. Өзгөчө момундай оор кырдаалдарда текшерилип, сыналып, мындай тастыкталып калат экен. Эми дагы деле сыноо алдыда, дагы деле чоң чечимдер алдыда. Ошол чечимдерде булар канчалык элдин көзүн карайт, же болбосо баягы өз кызыкчылыгын коргогондордун сөзүнө макул болот, буну дагы убакыт көрсөтөт. Сиз баягы парламенттин маңызы кандай болуш керектигин айтып бердиңиз. Анан экс-министр катары бийлик тобунда аралашып калдыңыз, экономикалык блокту жетектеп. Анан эмне үчүн өзүңүзгө окшогондор депутаттыкка койбойсуздар? Эмне үчүн ушул сынчыл көз караш менен айтып атасыздар? Парламенттин кемчилигичи эмне үчүн мыйзам базасын жазууга ошо эл өкүлдөрү болуп, ошол жака мандат алып, эл көйгөйүн чечүүгө барбайсыздар, аттанбайсыздар? Себептери көп. Эң биринчи себеп бүгүнкү күндөгү мамлекеттик курам жана негизги саясат ошол эле регионалдык фактордун күчү менен жана империялык күчтүн таасири менен кайсы империяга багынып келген болсок, ошол тарапты карагандар корголуп жана түртүлүп келатат көбүнчө бийликке. Башкача, жаңыча же өзгөчө ойлонгон жана дүйнөнү ачык көз менен карап башка жолдорду дагы таанууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошол мүмкүнчүлүктөрдү коргойлу, изденели дегендер алдын ала эле четке кагылып атат. Бул эң негизги себеп. Экинчи себеп, бардык эле түшүнөт, билет деген кишилер бир эле жерге умтула бербеш керек. Биз эгерде теңдикти, өлкөбүздө теңдик орносун десек, анда бардык тармактарда
татыктуу күчтөр болуш керек. Жарандык коомдо дагы, укук коргоочулардын арасында дагы, бизнесте дагы, жергиликтүү бийликте дагы ар бир жерде күчтүү адамдар болуш керек. Совет доорындагыдай баары эле ЦК КПСС эле анын умтула берсе, анда диктаторшипти эле кайра эле колдой беребиз өзүбүз. Кааласак да, каалабасак дагы ошо мындай туруктуу ар бир жерде жергиликтүү күчкө ээ болгондордун мүмкүнчүлүгүн эмес, баардыгыбыз тең эле жана орусча илимий сөз бар, вертикаль власти деген, ушу бийликтин вертикалы деген. Ошондой эле жерге баарыбыз тең эле кыпчылып эле умтула берсек, анда ошол эле кааласак да, каалабасак да биз ошол вертикалды эле вертикалга умтулуп эле вертикалды эле кура беребиз да. Ошон үчүн биз өлкөбүздүн ар кайсы жерлеринде, ар кайсы тармактарында күч болушуна, эркиндик болушуна, укук болушуна жана адамдарыбыздын, татыктуу адамдарыбыздын бардык жерде өнүгүүсүнө өбөлгө болушубуз керек да. Үчүнчү себеп бул реалисттик көз караш. Реалисттик көз караш кандайдыр бир биз ар бир учурдун, ар бир доордун өзүнүн бир сынагы болот экен. Ал сынакка көп эле адамдар учуру келгенде катышат экен, бирок туруштук бере албайт. Бирок туруштук эмес, кеп туруштукта эмес, кеп ар бир адамдын өзүнүн тандаган жолу болот. Максималдуу түрдө пайданы кандайча алып келе алам дегендей. Эгерде бакта жемиш бар деп анан жанындагы аккан суудан балыктарды да ошол жемишти терели деп балыктарды үгүттөй берсеңер же жумшай берсеңер, ал балык бар, ал бактын үстүндөгү жемишиңерди терип бере албайт. Ал мүмкүн өзүнчө башка бир жолу бардыр, ошол жердеги кимге кандай жемишти алып келерин, же болбосо кандайча байытарын, же болбосо кандайча өзүнүн пайдасын келтирерин. Маймылды суудан сүзүп бирдеме таап бер деп, же болбосо балыкты бактын үстүнөн жемиш терип бер деп үгүттөгөн, сураган, жумшаган бул деле керексиз нерсе да. Ошон үчүн андан көрөк ар бир адамдын өзүнүн тандаган жеринен максималдуу түрдө келтире турган пайдасына көңүл бурушубуз керек. Бардығын тең эле мажбурлай бербей. Биз эгерде кайрымдуулук кылсак дагы өзүбүздүн күчүбүзгө таянбай, же болбосо бирөөнүн кылып аткан жакшылыгын баалабай, баарын тең эле мажбурлай беребиз да, таңуулай беребиз. Анан бардығын эле бирдемесин тартып алып, жардам бербейсиңби деп тартып алып жардам бергенге күчтөйбүз да. Бардығыбыз тең эле кычан Жакыповбуз да. Биз ар бир адамдын кылып аткан жакшылыгынын пайдасын көрө билишибиз керек, дагы баалай билишибиз керек. Түрлүү эмгеги менен, түрлүү пайдалуулугу менен бизге баалуу жана керектүү экенин түшүнө билип, анан эле биз жардам берип атабыз деп өз күчүбүз менен эмес, бирөөнүкүн тартып алып, же болбосо жаныбыздагы турган бирөөнү күчтөп эле ошону мажбурлаганга кыйынбыз да. Биз бирөөнүкүн тартып алып, же болбосо бирөөнү жумшаганга кыйынбыз да. Жок дегенде өзүбүздүн күчүбүзгө дагы таянбайбыз. Бирөөнүн да эркиндиги менен макул болбойбуз. Жок, ошо бирөөнү күчтөгөнгө кыйынбыз. Баарыбыздан Кычан Жакыповбуз. Кичүү болсо болчу иттин күчү бол деп, кичүү болсо сөз кичүүнү чуркатат, элпегин чуркатат. Акыркы суроом болсун. Бизде коомчулукта батышты аябай желмогуз көргөзгөн тенденциялар күчөдү да. Соц тармактарда дагы, кымыш өлкөлөрүндө муну дагы курал кылышты. ЛГБТ өкүлдөрүн, мүчөлөрүн, гейлердин парады дегендечи. Ушул саясий технология эмне пайда берет?
Бұл саяси технология, бұл диктаторшиптің саяси технологиясы, бұл ошол империяның саяси технологиясы. Эми жек көргөндө батыш деген өлкөлөрдү тааныйбызбы? Кимдер батыш деген өлкөлөргө кирет? Ага Жапон, Тайвань, Түштүк Корея, Макао, Гонконг, Сингапур, Малайзия керек болсо, анан кийин бүт батышы, бүт Европа, кечеки эле арабыздагы жүргөн Эстон, Литвания, Латвия дагы батышка кирет бүгүнкү күндө. Анан бүт Европа, анан кейін Нью-Зеланд, Австралия, Канада, анан кейін барып Америка, түндүк Америка Кошмо Штаттары. Ошолордун баары батыш деп аталат. Анда батышты жек көргөндө, ошол жек көргөндөрдүн баары Жапондон чыккан, Жапондун машинелерин чыштап көрсүн. Жек көрөм деп чыштап көрсүн. Бүгүн кыргыздардын ар бир экинчиси болбосо дагы, ар бир үчүнчүсү Жапондун машинеси менет. Ар бир экинчи кыргыз Түштүк Кореянын Samsung'ун алып жүрөт чөнтөгүндө. Чыштап койсун ошол. Демек батыш дегенде биз географиялык эле түшүнүк катары карабашыбыз керек. Бул демократиялык баалуу катары. Батыш дегенде бул бүгүнкү күндө биз колдонгонго жакшы көргөн буюмдарды жасаган кишилер экенин таанышыбыз керек да. Баягы бизди демократиядан баш тарткысы келип, бизди тескери үйрөткөн политтехнологияларга, же болбосо империялык саясатка биз багынганыбыз бул өкүнүчтүү. Бирок тескерисинче эл ошол батыштын элинин колунан келген нерселерди баардыгы тең керектеп бүгүн кийген шапкесинен баштап тиги труси байпагына чейин көчүгүнө илген оронгон тиги джинсысы, анан кийин колуна кармаган телефону, тарткан камерасы, сүйгөн YouTube менен тиги интернети бүт баардыгы батыштыкы, бүт баардыгы батыштык. Ошолордун колунан келип атат, биз аны колдонуп атабыз. Ошол биз колдонгон нерселерди чыгарган элдерден көбүрөөк үйрөнүп алганга умтулушубуз керек. Биз аларды жек көргөндө бизге ким коюптур? Урматтуу көрүүчүлөр, батыш деген түшүнүк боюнча Эмин мырза абдан жакшы түшүнүк берди. Биз батыш десе эле үрөй учургөн бир баалуулук катары тааныбай, мындай коркунуч катары тааныбастан, жанагы парламент өкүлдөрүнүн арасында трибунада туруп батышты эң бир акыркы жапайы коомдой көргөзүп аткан эл өкүлдөрү сабаттуубу же батыш сабаттуу, аны өзүңүздөр талдайсыздар. Сизге Эмин мырза убакыт берип бергениңизге абдан жакшы рахмат. Тереңирээк айтабыз.